сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат. Мен сұроом Замирбек Курамаевичке биринчи. Сиз айтсаңыз, бүгүн ушу Кыргыз Республикасында адам укуктары кандай деңгээлде? Адахан Кимсанбаевич, адам укуктары, мен сиздин сурооңузга түшүндүм, өтө жогорку деңгээлде, телегей тегиз жогорку деңгээлде деп айта албайм, корголуп атат депчи. Каттуураак сүйлөсөңүз. Адам укуктары көбүнчө көптөгөн кемчиликтер менен кала берүүдө, корголбой калып калып атат көпчүлүк учурларда. Өтө ылдыйкы деңгээлде болуп калып атат. Себеп? Себеп ошол соттордун көз карандысыздыгы жок. Соттор тарабынан эгерде үмүт этишсе дагы, ошол соттор тарабынан сейрек учурлар кездешип атат. Ушу жана өзүңүздөр айткандай нааразычылыктарды туудурган чечимдер, өкүмдөр кабыл алынып калып атат. Bir айдын ичинде бүтүн Кыргызстандын дарегине 100ге жакын арыз келип түштү. Биз ушул боюнча тегерек стол өткөрүп атабыз. Ошого катышам деп убада бере аласызбы? Катышам деп убадамды бере алам. Абдан жакшы болот. Бул сизге да бизге да чоң пайда алып келет. Жагдайды ошол жерден угабыз, Кудай кааласа. Экинчи суроом. Сиз мыйзам диктатурасы дедиңиз. Бул бүтүн Кыргызстандын ураны, экөөбүз бирдей ой жүгүртөт экенбиз. Ал куттуу болсун. Кимге кызмат кыласыз? Мен элге кызмат кылам. Мамлекетке кызмат кылам. Элге кызмат кылам биринчи ирет. Мамлекет дегенибиз бул эл болуш керек. Кудай жалгасын, аягына чейин ушундай болуңуз. Сөзүңүз менен ишиңиз шайкеш келген болсо, Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү орногондо гана өлкө андан ары карай кетет. Муну сураганымдын себеби генерал Квашнин Россиянын эрдигин, баатырдыгын алып атканда, Ельцин колун кысып атканда, Россияга кызмат кылам дегенде генералдын колун кой бербей, Ельцин айткан, анын президентине деп кошуп койсо, колун кой бербей туруп айткан. Мен жеке инсанга эч качан кызмат кылбайм деп. Ошол генералдын сөзүн кайталай аласызбы? Мен азыр эле айтып кеттим, мен элге кызмат кылам. Болсун. Анда биз пикирлеш болобуз. Муну соттун реформасын жүргүзөбүз деп атасыз. Сизде мыйзам чыгаруу укуктары кармалганбы жогорку сотто? Ооба. Ошол укуктан пайдаланып, канча мөөнөттө ушул керектүү мыйзамдын долбоорлорун киргизе аласыз жогорку кеңешке? Бизде ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мен бая судья элем, бирок башталган. Мына тез аранын ичинде мен эми убакытты так айтып бергенден азыр сиздердин алдыңыздарда ыңгай сабалда калып калбайын, бирок мен коллегиально кеңешип, тез аранын ичинде ошол толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки суроом Эмиль мырзага, Конституциялык сотко бараткан. Азыр Исхак Саматовичтин суроосуна абдан бөдөмүк жооп берип койдуңуз сиз. Мыйзамга кызмат кылыш керек, Конституцияга кызмат кылыш керек. Конституция эч кандай жеке талкууга же түшүнүктүү алып барууга тыюу салат. Сиздер жыйынтык чыгарып койдуңуздар, бир жылга узартса болот деп. Венеция комиссиясы деп. 6 президент Конституцияны өзгөрттү, Венеция комиссиясы бирөөнө да каршы чыккан эмес. Ал жерде адамдык позиция болуш керек. Кандай дейсиз? Биз бир жылга узарсын деген чечим чыккан эмес, эгерде чечимди карасак. Биз бир гана маселени жөнүндө жооп бергенбиз. Жогорку кеңеш эгерде азыр бир мындай кырдаалга жараша кийинки жогорку кеңеш ошол ишине кире албай атса, анда деген бул мурунку созывдын немеси парламенти аягына чейин иштеш керек, тигилер чыкканга чейин деп. 10 секунд. Биз анан сиз айткан боюнча да мен кошумча кылып кетейин. Туура айтасыз, биз деген Конституциянын үстөмдүүлүгүн эң биринчиден орнотушубуз керек. Бул эң биринчи максат, экинчи максат бул деген адамдын укугу ошондой эле эң биринчи орунда туруш керек биздин маселе. Мен жарыш сөзгө жазылбай эле коеюн дедим эле, мажбур кылат окшойсуз, экөөбүз талашпайлы. Конституцияны талкуу кылуу Конституциялык палатага берилгенден кийин сиздер ошол милдетти так аткарышыңыздар керек эле. Муну мезгил көрсөтөт, убакыт көрсөтөт, сиздер туура эмес чечим кабыл алгансыздар. Рахмат.